Аламдардын ээси жаратуучусу ырыскы берген жана бизди кыяматта тосуп алып өзүнүн даанышмандыгы менен адилеттүү сот жүргүзчү биздин эгебиз Раббыбыз Аллах субханаху ва таалагага чексиз мактоолор айтабыз. Анын пайгамбары акыйкат жол көрсөтүүчү көсөмүбүз Азирети мугалимибиз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салаваттар айтабыз. Андан соң саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу туугандар, бүгүн да сиздер менен кыздарыбыз жөнүндө сүйлөшөлү. Бүгүн да мен сиздерге бир кызык маселени даярдадым. Алда болсо, балким кимдир бирөө муну мындай бир аңдоо менен, кимдир бирөө аңдап аңдабай, бирок бул Аллах берген бир жакшылык го. Той жөнүндө сүйлөшөлү. Кыз бойго жетти, кызга Кудай жалгап куда түштү. Эми той кылыш керек. Кыз алган тарап той кылам дейт. Ата той берем дейт. Бул эмне болгон нерсе той? Ошол жөнүндө сүйлөшөлү. Эми тагыраак айтканда, адат боюнча кыз алган тарап той берген үчүн биз эми кыз алган тараптын, күйөө тараптын жеңинде туруп тойго сарасеп салганы аракет кылалы. Той өзү негизи ислам шарияты, ислам түшүнүгү боюнча бул эки жубайды бири-биринин никелешкендиги, бүгүндөн баштап булардын үй бүлө экендигин жарыялап коюу марасими өзү негизинде. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, бир кой союп болсо да той өткөргүлө дейт. Тойдун өзү негизги аткарыла турган ролу мына ошол жаңы келген жубайды никелөө, жана аны журтка жарыялап коюу. Жарыялоодо да жөн эле желди чыгарып алып, бүгүн мен үйлөндүм, мынагу менин аялым эмес, аларга бир адал табылган тамактан берип, көңүлүн көтөрүп, алардын ыраазы көңүлүнөн чыккан ушу ыкыласы менен берген батасын алуу. Анткени Аллах субханаху ва таалаганын дагы бир даанышмандыгы журт кылган, коом кылган, жамаат кылган дуаны пардасыз, токтоосуз кабыл кыламын деди. Демек бул чоң мүмкүнчүлүк жаңы жаш үйлөнүп аткан жубайларга элдин батасын алып берүү. Ошондуктан той бул өтө кызык маселе. Бүгүнкү тойлорду эми сарасеп салуудан мурда дегеле тойдун босогосу жөнүндө сүйлөшүп көрөлү. Ал босого нике өзү. Бүгүн тилекке каршы мамлекеттик каттоодон өтүүнүн нике ордуна көрүп калыптырбыз. Ушул Советтер Союзунан калган бир илдет экен. Ал азыркы никелерди да, тойлорду карасаңыздар, ушу мамлекеттик каттоону кадимки никедей кылып өткөрө турган болуп калыптыр. Ушундай башына жанагы баш кийим кийген эжекелер улуттук кийимдер менен келип, бүгүндөн баштап сен аялысың, сен күйөөсүсүң, анан кандайдыр бир түшүнүксүз мындай бир орусча айтканда языческий ритуалдар менен экөөсүн никелеп, ушуну нике деп атап калыптыр да. Чындыгында бул нике эмес, бул мамлекеттик граждандардын актыларын мамлекеттик каттоо марасими. Өлүксүңбү, тириксиңби, үйлөндүңбү, үйлөнсөң кимге үйлөндүң, ажыраштыңбы, эмнеге ажыраштың, мына бүгүндөн баштап бойдок, мына бүгүндөн баштап эрге тийди деп мамлекет каттайт өзүнүн атууларынын абалын. Мына ушундай каттоо абалы. Эми аны илгерки динсиз акыбалда мына ушуну марасимге жеткирген экен. Бүгүн светтик деп туруп андан бетер от парастардын ритуалдары кирип кеткен. Отторду карматып, там көгүчкөн учуруп, эми билбейм, ар кандай бир балелерди кылып атат. Мен таң калганым, муну мусулмандар деле ушуну аткарып атат. Тойуна закысты чыгарат экен, жана закыстагы аял оюна келген бир марасимдерди мыйзамдаштырып алган, ошону менен кылса, ошону нике деп калып атат. Молдоке менен кыйылган нике ал кылынса кылынды, кылынбаса тойдон кийин, балким боюна бүтүп же төрөгөндөн кийин никелешип аткандар да бар. Негизи нике өзү бул ислам шарият марасими. Бул ислам жөрөлгөсү нике өзү. Нике жараткан жаратуучунун алдында эки жубайдын келишими. Бүгүндөн баштап мен сени эр деп тутамын, бүгүндөн баштап мен сени аялым деп тутамын, жана мен эримдин алдында милдеттеримди аткарууга вада кыламын, мен аялымдын алдында укуктарын коюуга вада кыламын деген маанидеги келишим. Жана бул келишим күбөлөрдүн катышуусунда Аллах субханаху ва тааlanын алдында келишилет. Кыздын атынан, кыз биринчи жолу турмушка чыгып аткан болсо, атасы, жагасы же тайкеси өкүлдүккө өтөт. Жана кызга белек берилет, калың. Калыңдагы кызык болуп калды. Бүгүнкү күндө калыңды ата-энесине берип калды. Эмнеге? Кыздын адатта өкүлү ата-энеси болчу да. Кыздын акысын кудалардан өндүрүп калуу ата-эненин мүмкүнчүлүгү. Атасы өкүлү катары анын махрын өндүрүп калчу да, кийин кыз атасын да сактачу. Ал кыздын өзүнүн жеке капиталы, кааласа сапырып ийет, кааласа бирөөгө берип ийет. Кыз эми атасын да сактаган. Бара-бара кыз атасын да сактаган байлыгын ата кириштирип көнүп калганда, аягында кыз унутулуп деле калды. Калыңды ата-энеге берип коет. Ата-эне аны кайрадан бир нерселерди алып, Кытайдын ийнесин, Кытайдын диванын, аны муну алып атып, кайра кызга сеп берип жок кылат. Кудай көрсөтпөсүн, күйөө өлүп нетип калса,
же ажырашып кете турган болсо, кыздын колунда эч нерсе жок. Кыз кайра көчөгө кетет, эчтекеси жок, махыр жок. Махыр калың кыздын колунда тура турган бир капитал, ажырашып же күйөөсү өлүп, жесир кала турган болсо, кийинки турмушка чыкканга чейин жашай турган дасмиясы. Буга ата-энелер кыянаттык кылды. Той башталды. Тойго чакырылган конокторду карасаңыздар, анын ичинде бир дагы кыйналган, жупуну жашаган адам жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, угуңуздар мусулман ата-энелер. Тойунда бир да кедей факыр болбогон той наалаты той деди. Бүгүн тойго билбейм, өзүңүздөр караңдар, тетрисинче уялып кедейлер чакырылбайт. Алар чакырылбайт кедейлер. Эми тойдо дасторкондун үстүндө эмне гана жок. Кеде тойдун дасторконун карасаң стол сынып кетейин дейт, жегенге тамак жок ал жерде. Бардыгы күмөн жана арам. Ачык арамдары турат. Туп-тунук болуп. Мен араммын деп бырдап турат. Арам мамилелер, бийлегендер, өткөндө мен YouTube'дан көрдүм, бир жеке бийлеп атып, көйнөгү деле шыпырылып калды. Ушундай ичип алып, маймунча бийлегендер канча. Biz айтып атабыз, жамаатты, коомду, элди жыюудан максат Аллахка дуа менен кайрылып, 2 жашка бата алып берүү деп атабыз. Алар арамга сугарылып, арам иштерди кылып атып, кайсы батасы өтөт? Алардыкы тетрисинче сүйлөгөн тостору каргыш болбойбу? 2 жаш балким ошондон жашабай атып ажырашып аткандыр. Эми кызыбызды отургузуп койдук. Королева Елизавета. Башында тажысы бар, ушундай жылаңачтап кийинтирип, алдында күйөө бала. Ал эмне ал вазир. Жаңы падышага башкара турган өзүнүн падышалыгын тааныштырат. Ногу менин ата-энем. Көрдүңбү бүкүрөйгөн? Ушуларды сен башкарасың. Ата-энеге, мен сиздерди тааныйм. Мага башы эстерди эңкейип коет. Мына менин тайкелерим, мына менин немелерим бүт баары жана Елизаветага коронацияга, тактыга отургузуу марасиминдей мамиле. Бүгүн мына ушу келинге болгон мамиле. Той бүтөт, анан эмне болот десе, анан мен падышалыгым кана, мен граждандарым деп баштайт ошондон. Мен өткөндө бир тойду уктум, ушунчалык бир жалгыз бала экен, ушунчалык бир зор той берген экен. Той бүткөндөн кийин 5 күн мейманканага жашатыптыр. Тимеле ушу хамерлер, ЗАГС ушундай бир кыз жомоктогудай жашаптыр. 5 күндөн кийин 3 комнат этажкада үйгө келип, кыз босогодон кирип туруп эле айтты дейт, мен жашабайм бул үйдө деп кетип калды дейт. Мына ошол той. Кыз образга кирип калган, мен өмүрү мына ушундай королева Елизавета болуп жашайм деп ишенип алган. Карасаң жупун эле ата-эне жалгыз балам эми өксүбөсүн деп ушу баары тапканын бир жомок кылып берген экен, кыз ишенип алган. Той эмне бул? Бул коомго жарыялап коюу. Ал тойду кыласың, бале кесепет тамактар менен кыласың, эртеси күнү 2 жаш ажырашып кетти. Бир да айтылган тилек кабыл болбой кайра каргыш болду. Бул кандай той? Тилекке каршы бүгүн 5 убакыт намаз окуган мусулман ата-энелердин балдары деле ушундай үйлөнүп атканы бар. Болгон эми халал той деп коюп атат, исламский той деп коюшат эркелетип. Дасторкондо балким арак жоктур, бирок калганынын бардыгы мусулманчылыктан алыс. Баягы эле кызды чыгарып отургузуп коймой, албетте моюнун көрсөтпөй башынан жолук салып коет экен, бирок элдин алдында отурат, келин мына мен келдим. Мен болгону айырмам, хижабым бар болду. Хижабпы, жолугум бар. Бүттү, калганы баягы эле элдин бардыгы көрүп. Мен мисалы үчүн бир досубуз эгиз кызын берди турмушка, эгиз кызынын тоюна биз катыштык. Ата берген той болду. Күйөө балдар менен кыздар кызмат кылып эле жүрдү. Ата-эне тойлоду. Өзү той ата-эненики, ушу балдарды ушу деңгээлге жеткирип, жора жолдошторго той берип алардын алдында жанагындай өзүнүн бир сыймыктанган кубанычын чогуу бөлүү ата-эненин талаасы. Мен ошондой эле бир тойду көрдүм. Күйөө келин отура турган жерге ата-энелер отургузуп коюптур кудаларды. Мына бүгүн силердин тоюңар деп. Бали дедим. Мына ушундай болуш керек той. Келинди көрбөйсүң. Кимге үйлөнтүр? Баланчанын кызына үйлөнтүр, болуптур. Аны көргөндөн эмне? Бүгүнкү күндө кечиресиздер, эркектин өзүнө жараша аброю бар, аялдын өзүнө жараша аброю бар. Тойлордо бакылдашып, аралашып кеткен эркек, аял ичип, тумалап, азыр ошо тойлор Кудайга шүгүр тартылып эле атат. Өзүңүздөр көрсөңүздөр, ал тойлор уяла турган эле марасим болду. Жана биз кыргыздын аброю дейбиз, бизге аброй алып келбейт ал тойлор. Бул ойлоно турган нерсе. Биз кызыбызды турмушка берип атабыз. Эртең кайра чемоданын көтөрүп келбесин десек, ага адал той беришибиз керек. Адал той талап кылалы. Куда, сен өзүң жебей, өзүң ичпей ушу чогулткан менетиң менен адал той бербейли жаштарга деп кудалыкта, кудалашууда ушул нерсе сүйлөшүш керек. Биз көпчүлүктүн арагын ичип алганбыз, биз да ичирбесек болбойт десе, коем Куда, ошону жөн эле кылалы. Булар эртең бүгүн түн менен кирип кошулат тойдон кийин. Ичкен аябай, 2 жаш ичип алып кошулса кандай бул? Алардан пайда болгон перзент кандай? Той бүгүн
чоң проблема туугандар. Биз албетте бул нерседе кандайдыр бир чечим берип же бир нерсеге үйрөтүүдөн алыспыз. Болгону ушул маселеге бүгүн ата-энелер назарыбызды буралы деп ушул маселени белгилеп атканыбыз. Тоюңуздар тойго улансын.